Суроо 6-ноябрга чейин Боршайком милдеттүү шайлоону жарыялаш керек. Ошого сиздин позицияңыз кандай? Бүгүнкү бардык катышкан партиялардын элдин кызыктыра турган суроо ушул болуп атат бүгүнкү талап. Бүгүнкү талап ошого сиздин негизи көз карашыңыз кандай болот? Бүгүнкү ошол кырдаал партиялык система менен болгон шайлоонун негизинде келип чыгып атпайбы. Анан кийин эми бул маселени мен азырынча ошол ойдон элекмин, ошол сүйлөшүп чечиш керек да, муну карап көрүш керек азыр. Эл негизи каршы болуп атат. Мен силер менен депутаттар менен Боршайком менен баарыбыз чогулуп туруп чечели. Акыбал ушундай болуп аткандан кийин кеңешип чечели баары. Мыйзамда 6-ноябрдан нары чозо албашыбыз керек. Албетте мыйзамды бузбашыбыз керек. Мыйзамдар аткарылышы керек. Бирок кырдаал моундай болуп калды да, муну дагы туура түшүрүш керек да. Шайлоону узартайлы деген оюңуз барбы анда? Эми бир аз узарышы мүмкүн да, силер менен кеңешип туруп чечебиз деп атпаймынбы? Боршайком парламент менен кеңешип туруп чечели. Андай кылганга укугубуз жок, жогорку кеңештин дагы, президенттин дагы эч ким. Мисалы мына эл бир мандаттуу болсун деп атат. Алтынбек Сулайманович, эл бир мандаттуу болсун деп атат, талап кылып атат ушундай. Партияларда эмес, маселе бул эмес, маселе башкада болуп атпайбы? Шайлоонун эркин атаандашуу берилбегендиги үчүн. Эркин атаандашуу эгер берилсе, адими ресурс, жанагы подкуп, форма 2 ушуга окшогон бүт тоскоолдуктар эгерде адилеттүү болгон болсо, мындай маселе жаралмак эмес. Маселе ал партийный системада эмес, маселе ушунда болуп атпайбы? Ошону адилеттүү шайлоо өткөзүп бергенге сиздин позицияңыз кандай болот деген эле суроо болуп атат. Сиздин позицияңыз ушул кайра партиялык система менен 6-декабрда өткөзөлү деп атасыз да? Ооба, мыйзам ушундай да. Мында биз кете албайбыз да. Парламенттик башкаруу, конституция бүгүн иштеп атат. Негизи ушундай да. Менин позициям эмес, негизи конституция бүгүнкү иштеп аткан мыйзам ушундай. Андан бул депутаттар дагы эч жака буга кете албайт, мындай эме жок. Муну кеңешип чечебиз сиздер менен.